камсыздоо кандай жүрүп жатат деген темада сөз болот. Студиябыз меймандары айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин директорунун орун басары Жалилбек Тойматов жана жер семиргичтерди ташуучулар ассоциациясынын, кыскача айтканда КАПУнун жетекчиси Эрлист Акунбеков. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу радио көрөрмандар, эгерде ушу жер семиргичтер менен камсыздоо кандай жүрүп жаткандыгына сиздер кызыксаңыздар, же сиздерге кандай деңгээлде бир жер семиргичтер керек болсо, 39-21-90 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Эми Эрлис мырза, мына өткөн жума күнү айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев менен жолуктуңуздар. Анда эмне маселелер каралды? Министр Чодуев баарыбызды чакырып, жер семирткич менен иштеген бардык фирмаларды, жеке жеке иштеген ишкерлердин баарын чакырып оюбузду угуп, кандай түшүктөрүбүз бар, анан келе жаткан 2020 айдоо жыл талаа жыл иштерине кандай даярдыгыбыз бар, канча жер семирткич бар, өкмөт тарабынан кандай жардамдар керек деген жакшы ойдо, жакшы ниетте чакырып баарыбыздын укту, түшүктөрүбүздү айттык, проблемаларыбыз негизи ошол үстүнөн иштелди. Эми бүгүнкү күндө ошо жазгы талаа жумуштары жакындап калды. Ага карата сиздер канча тонна минералдуу жер семиргичтерди даярдап койдуңуздар? Негизи талаа жумуштары биз үчүн эрте башталат. Биз бул сентябрь, октябрь айынан баштап жер семирткич таап келе баштайбыз. Себеби Кыргызстанда бир жылдык керектелүүчү көлөмдү ал 3 ай 4 айда алып келе албайсың. Ага эртерээк даярданышыбыз керек. Биз 5 ай мурун эрте даярданабыз. Мисалы үчүн мартта себиле турган жер семирткичти биз сентябрь, октябрда алып келип баштайбыз. Бүгүнкү күндө эми биздин КАПУда 30 000 тонна жер семирткич бар. Анын бардык түрү азоттук, фосфордук, калийлик түрүндө жер семирткичтер бар. Эми Элис мырза, бүгүнкү күндө жалаң эле ушу минералдуу жер семиргичтер эмес, органикалык жер семиргичтер дагы керек болуп турган убагыда ошо менен камсыздай аласыздарбы? Негизи органика менен камсыздаш толук камсыздаш кыйын, себеби маалымат анан ошондой көлөмдөгү органиканы чыгарып өндүрүш кыйын. Бирок биз КАПУ жумушубузду алып барганда бүгүнкү күндө минералдык жер семирткич сатсак, келечекте элдин баардыгы органика өтүшүн каалайбыз. Өкмөттүн саясатын, ушул тарапта жүргөн саясатын толугу менен колдойбуз. Биздин органика менен өстүрүлгөн продукцияларыбыз жакшы болуш үчүн биз ушундай органикага үнөмдү чакырып кетебиз дыйкандарды. Келечекте биздин биз саткан продукциялардын ичинен органикалык жер семирткич ойлойм 70-80-90% чейин болот. Бирок ага даярдык кылышыбыз керек. Биз өзүбүз дагы ишкерлерди чакырып атабыз органикалык жер семирткичке өтүшүн. Бирок бүгүнкү күндө органикага өтүш оңой эмес. Анын үчүн биз өзүбүз даярданышыбыз керек. Бүгүнкү күндө толук даяр эмеспиз. Элдин баардыгы, дыйкандын көпчүлүгү минералдык жер семирткичке көнгөн. Аны акырын көндүрүшүбүз керек. Элис мырза, ошо минералдуу жер семиргичтерди сиздер бир канча мамлекеттен ташып келесиздер. Ошо айыл чарба министрлиги сиздерге жеңилдик бердиби? Негизи айыл чарба ар дайым бизге моралдык жеңилдик, моралдык колдоо көрсөтөт, ар дайым жол көрсөтүп айтып келет. Бүгүнкү күндө сиз да билесиз, биз да билебиз, айыл чарбасында өз жери да жок, немелери да жок, андай активдери да жок жардам берчүчү. Ошон үчүн айыл чарбасынан биз жардамды моралдык жактан эле күтөбүз, калганын өзүбүз аракет кылабыз, өзүбүз банктан башка кредиттерди алабыз. Айыл чарба министрлиги саясаты дыйкандарга жардам берсе, биз эми ишкербиз, биз эми айыл чарбасынан жардам ошол моралдык гана күтөбүз. Айыл чарба ошол дыйкандарга жардам берип, ошолорго жакшы программа, жакшы шарттар түзүп, тиги айылдык өкмөттүн банктарынан, айыл банк, РСК банктардан пайыздарын арзаныраак кылып, ушу кредитке жеңил жолдордун саясатын жүргүзүп берсе эле болду. Биз өзүбүз алып келип атабыз технологияларды, өзүбүз алып келип быйыл дагы бет ачар болуп турат. Биз өзүбүз дагы органикалык жер семирткич чыгарган атабыз. Кудай буюрса аны да жакын арада элге тартуулайбыз. Элис мырза, ошо бажыканадан өтүү учурунда албетте сиздерге жеңилдик керек. Мына ушул жерден ушу жардам берген болсо жакшы болор эле. Ушуну бир сураштырып көрдүңүздөрбү? Бул сөзсүз Сагынбай эке. Бул боюнча биз айыл чарба 2014-2015 жылы таможен ошол Бирдиктүү Бажы союзуна киргенде дагы, башка ага чейинки дагы айыл чарба министрлиги бул жагдайда жумуш аябай көп жумуш кылган. Бүгүнкү күндө жер семирткич алып келем десең көп жеңилдиктер бар. Бажыдан башкасын. Эми бул убакыт өткөн сайын унутула берет экен. Бул айыл чарба негизи министрлик көп жумуш кылган. Азыркы министр да, буга чейинки министр да биз ушундай экенбиз да, канча болсо дагы аздай көрүнө берет экен, иштебей атат деген менен бүгүнкү күндө башка мамлекетке караганда жер семирткич боюнча бизде кыйла жеңилдик бар. Дыйканга
ың дегенде эле 12% НДС жок. Уже дыйканга канча жеңилдик. ооба. Бул дагы ошо минералдуу жер семиштердин баасын төмөндөткөнгө шарт түзөт экен да, туурабы? Сөзсүз түрдө. Жалилбек мырза, мына буюрса Кадамжай районунда жазгы талаа жумуштары башталып калган экен. Биз ошо телефон аркылуу билгенде алгачкы жумуштар башталып калды деп атат. Демек бул жерден баягы минералдуу жер семиштер керек. Деги эле республика боюнча алганда жазгы талаа жумуштарын мындай жакшы өткөрүш үчүн, жетиштүү өткөрүш үчүн канча тонна минералдуу жер семиштер керек? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Мен биринчиден айтып кетип элем, ушул биздин департамент боюнча жалпы региондордон маалыматтар топтолуп, ошолордун берген маалыматтарынын жыйынтыгында биз бардык кайсы жерде кандай акыбал болуп атканын билип турабыз. Мына биз 2020-жылга бир 395 000 тонна минералдык жер семиш керектелет деп эсебибиз боюнча чыгарган болсок, бүгүнкү күндө биздин маалыматтардын негизинде 35 500 килограмм минералдык жер семиш бар деп көргөзүп атабыз. Себеби дегенде бул региондордо жайгашкан. Анан жаздыккы талаа иштерине байланыштуу бир 45 000 50 000 тоннанын тегерегинде минералдык жер семиш керектелет. Биз мына азыр эле Элес мырза айтып кетти, булардын жүргүзгөн иш аракеттери менен ушундай эле ошого окшогон дагы бир атайын осолор бар. Ошолордун ташып келүүсү менен биргеликте бул жазгы талаа иштерине тиешелүү болгон минералдык жер семишти биз толугу менен камсыз бере алабыз деп айтып кетем. Анан мына өзүңүз айтып кеткендей, Кадамжай районунда уже жазгы талаа жумуштары башталып атат. Бул көп жерлерде уже башталып атат негизинен. Себеби дегенде мына даан өсүмдүктөрүнө биринчи кошумча аздандыруу иштери башталды. Негизинен биз бир 2-3 этапка бөлүп кошумча аздандырабыз. Себеби дегенде мындагы кар кетпестен бир тоң болуп турган моментте чачат. Андан кийин даан өсүмдүгүнө өсүү процесси жүрүп аткан моментте, андан кийин уже баш чыгарып аткан моментте чачат. Ушинтип биз өзүбүз астыга болжолдонгон түшүмдү алууга ошонун негизинде жетише алабыз. Жалил мырза, ушул жерден сиз баягы адис катарында түшүндүрө кетсеңиз да, мына өзүңүз айткандай чын менен эле кардын үстүнө чачат. Ал кар менен эри карга эрип, андан ары суу болуп агып кетпейби ал? Дыйкан бекер эле талаага минералдуу жер семишин чачып ийбейби? Жок, кандай болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде билесиздер да, азыр күн андай сыбайт, ошол кар менен эрип туруп эле жерге сиңип, анын негизги тамырына болгон кошумчалыкты берет. Демек, мына ушул учурда чачса, натыйжасы жогору экен да, туурабы? Сөзсүз, натыйжа берет буюрса. Кайсы жер семишти чачыш керек азыр? Азыр азоттук жер семиштер чачат. Негизинен жана айтып кетип атпаймынбы, өсүү процессинде дагы ошону 2-3кө бөлүп беребиз. Күзүндө фосфорный, калийный минералдык жер семиштер бар, аларды айдоонун астында берип, ошо менен кийинки жылга даярдык көрөт. Элис мырза, мына азыр эле бу Жалил мырза айткандай, Кыргызстан үчүн 395 000 тонна минералдуу жер семиш керек экен. Азот, фосфор, калий комбинацияланган дагы бир жер семиштер бар, ал туура. Бирок ошолордун баарын эле дыйкандар сатып ала бербейт. Иш жүзүндө канча тонна минералдуу жер семиштерди сатасыздар? Биздин өзүбүздүн статистика боюнча бир жылына 130-140 000 тонна келет. Эң аз келгенде 120 000 тонна келет. Эми дыйкандардын баары жок иштете бербейт. Эми бул өкмөттүн требованиясы боюнча эгерде ошончо 300 000ден ашык баарын сепсек, анда мукмуш болмок. Анда түшүм да көп болмок. Баары эле себе бербейт. Эми ар кимдин ар кандай шарты бар. Бирөөнүн акчасы жок, бирөөнүн билими жок, бир жерде жетишпейт. Орто эсеп менен 130 000 тонна жыл сайын келет. 2019 жыйынтыгы боюнча 130 000, биз анын ичинен 92 000 тоннасын алып келдик. Көпчүлүк немесин, капунун аркасы менен ушул иш ашты. Жыл сайын дагы, быйыл дагы ошондон кем кылбай, ошончо көлөмдө алып келебиз деп турабыз. Быйыл кыскасы эми кыйынчылыктар бар. Жылга тете дейт. Эмдиги жыл, быйылкы жыл 2019 караганда биртке башкачараак. Анан тиги аба ырайына да байланыштуу. Андан бөлөк
биз эмес бөлөк мамлекеттерде коңшулаш ушул эле Өзбекстан, Казакстанда да айыл чарбасына өтө чоң көңүл бурулуп атат. Көптөгөн жерлер кошулуп атат. Заводдор мындай бир кубаттуулугу көбөйүп, мисалы үчүн 1000 тоннадан 1,5 тоннага көбөйүп кетпей атат чыгара турган объем. Ошонун эсебинен анча мынча таңкыстык да болушу мүмкүн. Бирок ошого карабай биз чоң командабыз бар, 300 адам иштейт. Ошонун бар жогу ушул дыйкандарды жер семиртиш менен камсыздоонун үстүнөн гана иштеп келет. Элис мырза, мына бүгүнкү күндө ошо дыйкандар бир аз арзан жер семирткич сатып алганга көнүп калышты. Мурда менин эсимде 1 килограмм азот жер семирткичи 22 сом болгон. Мен муну так билем. Анткени Союзда сатып алдык. Былтыр болсо 16 сом 50 тыйын болду. Ага дыйкандар көнө түштү. Эми баасы быйыл кымбаттап кетпеги эле? Жок, негизи баасы кымбаттаганга биз шарт түзүп атабыз кымбаттабаш үчүн. Мына биздин жумушубузду дыйкандар билет, дыйкандар бизге баа берет. Мен өзүм мактанып кетейин деген оюм жок, бирок айтып коюш шарт. 2019 биз аябай жакшы айыл чарба министрлиги менен өзгөчө ушул департамент химизация менен чогуу жумуш алып барып, Өзбекстанга кайра каттап банктар менен сүйлөшүп чоң объемдо жер семирткич 2018 жылы алып келгенбиз. Ошонун эсебинен 2019 аябай баягы бизде спекулянттар бар. Алып сатарлар. Ошолор көтөрүп салат бааны. Бирге бир кошуп. Ошонун эсебинен эле буга чейин кымбат болуп келген. Биз ошонун баардыгын жоготтук. Ортодо иштеген спекулянттардын баарын жоготтук. Ошонун эсебинен стабилдүү болду. Ошонун эсебинен 2019 бир дагы арыз түшкөн жок. Жер семирткич жетпей калды, жер семирткич бул жерде кымбат деп. Ошол биздин КАПУнун бирден бир мындай кылган жумушун, кылган саясатын аркасынан ошол болуп келатат. 2020 жылы дагы ошонун уландысы болот деп биз терең ишенимдебиз. Биз ошолго жумуш жүргүзгөнбүз, бирок базар деген базар. Муну өкмөт дагы, биз дагы биз өзүбүз мындай регулировать эте албайбыз. Бул базарда баягы алып сатып баа өйдө ылдый болот. Анча мынча 50 тыйын 1 сомго былтыркыдан арзандоо да болуп калышы мүмкүн, кымбаттоо да болуп калышы мүмкүн. Бирок мурдагыдай мисалы үчүн 22 сом, 23 сомго андай бааларга көтөрүлбөйт. Элис мырза, өзүңүз алып сатарлар жөнүндө сүйлөп калдыңыз да. Алып сатарлар кайсы убакта пайдаланат? Баягы кыргызда сөз бар, зарылдын пулу күйсүн дейт. Баягы жазгы тала жумуштары кычаган мезгил бар го. Дал мына ошол убакта ошо алып сатарлардын күнү тууйт. Алар керек болсо талаага чейин алып барып беришет. Айыл өкмөтүнүн жанына коюп коюшат. Базардын так ортосуна коюп коюшат. Булар баягы кайсы убакытта эмне кылышты билишет да. Ооба. Ошол жанагындай ортомчуну алып сатарды араңарга кошпош үчүн кандай чара көрөсүздөр? Биз өзүбүз 2019 өзүбүз 50дөй чакан түйүндөрдү ачканбыз соода боюнча. Ал жерден биз ошол чоң оптом саткан складдарыбыздан, кампалардан ошол аймакка чейинки гана жол кирени кошуп туруп ошондой кылып сатканбыз. Өзүбүздүн айлыктарды бул офистен бияктан берип, ошонун эсебинен ошол жердеги баягы алып саткан спекулянттардан дыйкандардын баары бизге келип, бизден алып, анан ошол киши кыйналып, ошонун эсебинен жоготуп атабыз. Анан эми алар деле биздин жаранда алып саткандар деле. Биз аларды деле мындай кыйнап коюп, түртүп коюш эмес, болгону гана тартипке чакырып коюп. Себеби КАПУнун ассоциациянын бирден бир биздин функциябыз ошол немени базарды жөнгө салуу. Туура болуп, өйдө ылдый болбой. Себеби биз бизнесте деле бизге стабилдүүлүк керек. Өйдө ылдый боло берсе, биздин багытыбыз ошол жыл сайын жер семирткич болобу, органикалык жер семирткич болобу, ошону туура колдонуп, жыл сайын баягы базар кеңейиш керек да. 10%, 15%га. Биз мисалы үчүн быйыл 92 миң алып келсек, быйыл 110 миң тонна алып келишибиз керек. Эмдиги жылы 120 миң. Ошентип биз көбөйгөн сайын базар дагы кеңейиш керек да. Жалил мырза, мына бүгүнкү күндө ошо жер семирткичтер чачыш керек десе, дыйкандардын момундай түшүнүгү бар да. Мисалы үчүн күздүккө гектарына 200 кг чачыш керек. Азот жер семирткичин чачыш керек. Бөлүп чачасыңбы, бир чачасыңбы өзүң бил, 200 кг чачыш керек деп коет да. Мүмкүн азот көптүр жерде. Азоттун үстүнө азот чачканда эмне пайда? Ошондуктан ошо дыйкандарга түшүндүрсөк да, ыкмасы кандай? Канча чачыш керек? Ушул жөнүндө бир аз бир айтып койсок жакшы болор эле. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Баягы биз жылдан жылга азоттук жер семирткичти улам колдонуп атып, биз 10 жылдын, 15 жылдын тегерегине барганда уже жерибиздин эмесинен кете баштайбыз да. Ошон үчүн мына бизде борбордук адистештирилген
токсикологиялык лаборатория деп коебуз. Военный обстановкада Токтогул көчөсүндө жайгашкан. Булар ушул дыйкандар жеринен топурагын алып келсе, ошонун анализин чыгарып, ошол жерде канча азоттук жер семириш, канча фосфордук, канча калийлик, анын гумусу канча, pH канча, ошонун бүт баарын чыгарып, ошонун эле негизинде ар бир дыйканга, ошол келген дыйканга өздөрүнүн тиешелүү рекомендациясын берет да. Может, ал кишиге 200 килограмм керек болбошу мүмкүн. Ошону айтам да. Ошон үчүн биз биринчи очередде ошол лабораториялардан өткөрүп, анан ошонун жыйынтыгы менен ошол жерде биздин тиешелүү адистердин берген рекомендациясынын негизинде канча килограмм чыгаруу керек экенин тактап алып туруп анан кийин чыгарса, бул дыйкандар үчүн бир мындай ыңгайлуу дагы и пайдалуу дагы болмок. Анан экинчи лабораториябыз бул Ош шаарында жайгашкан. Ош адистештирилген токсикологиялык лаборатория. Ал жака Баткен, Ош, Жалал Абадтан дыйкандар алып барып, ал жеринде тиешелүү анализдер чыгарып алып, ошонун негизинде канча көлөмдө чыгаруу керек экени уже дайым болот да. Канча күндө чыгарып бере алат? Максимум 2 күндө чыгарып берет. 2 күндө. И тиешелүү рекомендацияны берет. Элис мырза, мына сиздерден жанагындай минералдуу жер семириштерди сатып алып аткан дыйкандар дагы ушундай бир кызмат алууга укуктуу болсо да, сиздер ушу топурактын анализин чыгарып бере аласыздарбы? Ооба, биз чыгарып бере алабыз. Биз былтыр Байдыйкан деп долбоор ачканбыз. Ошол долбоордо биз лаборатория ачканбыз өзүбүз. Быйыл болсо бүт калган 6 дубанды былтыр Ошто ачылган. Быйыл Баткен, Жалал Абад областында, Таласта, Чүйдө, Көлдө, Нарында ачабыз деп азыр ошол курулуш иштери жүрүп атат. Апрелге барып, чукул биз да ачып калабыз бар жогун. Бүт өлкө боюнча ошол жерден лаборатория кылса болот. Жердин кыртыш, себеби биз терең ишенебиз. Айыл чарбасы илим менен чогуу жүргөн. Ошондой болуш керек деп атасыз. Дыйкандарга биз ар дайым айтып келебиз. Көп бергенде дагы жалбырагы кээде эмне себептен саргайып калат? Бул оору дейт. Бул оору эмес, азотту көп берип койгон себебинен. Жердеги жердин курамындагы азоттун көптүгү же болбосо башка бир элементтин жетпегендиги. Ал не обязательно оору. Ал ошол туура эмес эме чачылып калган эсебинен да. Ошон үчүн келген дыйкандарга, келген фермерлерге баарына ошондой сунуш. Бизде агрономдон акысыз кеңеш, акысыз консультация беребиз. Ошол жерден биринчи эле лаборатория. Лабораториябыз да кымбат эмес, 500 сом. Эми маселе ушунда туруп атат. Канча убакыттын ичинде чыгарып бере аласыздар анализин? Негизи срочный дегени бар. Андан бөлөк экспресс анализ деген бар. Алар ошо 2 саат, 3 саатта чыгаргандар бар. Бирок бул жакшы толук кандуу чыгыш үчүн 1-2 күн убакыт керек. Себеби ал корготулат, печке салынат, чыгарылат, кайра химический составына химиялар кошулуп, анан текшерилет. Толук текшериш үчүн ошол 1-2 күн убакыт талап кылынат. Жалил мырза, ошо мисалы үчүн дыйкан бир 5 гектар жери боло турган болсо, ошонун баягы орток көрсөткүчүн алыш үчүн ошо топуракты кантип алыш керек, канча жеринен алыш керек, кандай жеринен алыш керек, ошого бир аз түшүнүк берип койсоңуз. Дыйкандардын көпчүлүгүнө негизинен айтканда биздин лабораториянын адистери, биздин адистер чогуу мына Минсельхоздон уюштурулуп атат, агрозоя токулар деп. Мына ошол агрозоя токуларга барганда топуракты алуунун жолдору кантип алынат, ошол боюнча түшүнүктөрдү берип келет. Мына сиз айткандай эле 5 гектар жер боло турган болсо, биз ошол 5 гектар жердин ичинен эле конверт түрүндө бурчтарынан, ортосунан, чекесинен кылып туруп алып, ошонун баардыгын аралаштырып туруп анан кийин бир анализ жасалат. Анализдин жыйынтыгы менен ошол 5 гектар жердеги топурактын составында эмнелер бар, кандай элементтер бар экенин баарын чыгарып берет. Эми биз тереңдейли да, ошо топурактын кайсы катмарынан алган жакшы, үстүнөнбү, астынанбы, ортосунанбы? Топурактын 15 сантиметринен. Ошол баягы биз көргөзүп келебиз аны дайым ошол эмелерден презентация кылганыбызда дайыма көргөзүп айтып келебиз. Ошол алып коюп туруп анан кийинки 15-20 сантиметр аралыктан алып келсе, ошол өзүнүн тиешелүү эмесин көрсөтөт. Канча көлөмдө алыш керек? 1 килограммга жетпеген, 1 килограмм тегерегинде болот. Ошонун баарын алып келип туруп анан тиешелүү өзүнүн нормасы бар, ошол норманын негизинде чыгарып берет. Ошо мисалы үчүн 5 жерден же 7 жерден алына турган болсо, топуракты аралаштырыш керек да, Сөзсүз анын баарын аралаштырып эле бул жактан өз лабораториядагылар аралаштырып туруп, анан жанагындай
тажрыйбасы бар. тажрыйбалуу специалисттер. Элис мырза, сиздерде канча лаборатория бар? Бизде бүгүнкү күндө бир лаборатория бар. Ал Кара Сууда жайгашкан. Кара Сууда негизи сиз аябай жакшы маселени көтөрдүңүз, лаборатория маселесин. Бул маселенин үстүнөн көп иштеп, дыйкандарга ошол маалымат жеткирип кандай. Ошонун үстүнөн биз да иштеп атабыз. Быйыл ар бир башында ар бир областта ар бир дубанда бирден кылып алалы, анан райондорго барабыз деп турабыз. Себеби лабораторияны ачып коюш оңой эле, аны ушу дыйканга жеткириш керек. Бүгүнкү күндө чынын айтсак, 1 жыл болду. Кара Сууда дыйкандарга жеткире албай атабыз. Дыйкандар келип түшүнбөгөндөр бар. Ал түшүнүш үчүн ошол биздин лаборатория туура анан так бериш керек. Пайдасын көрсөтүш керек. Пайдасы бүгүнкү күндө ошонун үстүнөн көбүрөөк иштеш керек болот. Мына бүгүнкү күндө ошо сиздердин лабораториядан анализин алып, анан ошонун негизинде иш жүргүзгөн дыйкандар арбын түшүм алып атышат. Бул абдан жакшы нерсе экен да. Анткенсе мүмкүн азотту чачуунун кереги жоктур. Мүмкүн фосфорду же калий чачуунун кереги жоктур. Бул эң бир маанилүү маселелердин бири болуп атат. Бул жакшы. Бирок ошону жалпы дыйкандардын катмарына жеткирүү учур талап болуп атат да. Дыйкандар да баягы эскиле түшүнүк. Эми ушуну кантип, кандай жол менен жеткиресиздер? Негизи түшүнгөн азамат дыйкандар бар. Бул аз болуп атат. Бар, аз, бирок алар бир гана ушул себерден мурун эмес, именно баягы листовой жалбырак чыккан кезде деле жалбырагынан текшерип деле азотун билип коет. Көппү азот превышает же болбосо нормадабы деп. Эгерде ошондой тармакта алып барса, анда сөзсүз түрдө бардык дыйкандын түшүндүрүлүшү жакшы болот. Демек өсүмдүктөн алып эле анализин берсе болот экен да. Болот да, сөзсүз. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, бүгүнкү күнү республика боюнча коронавирусту жуктуруу фактысы ырасталган эмес, эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Анын айтымында жакын арада кыргызстандык медицина кызматкерлери россиялык жана Кытай кесиптештеринен коронавирусту бир нече сааттын ичинде аныктай ала турган